Алла субханаху ва тааля адилеттүү. Ошондуктан адам баласы амалын оңдосын деп пайгамбарлар келишкен. Амал оңдолбойт, жүрөктөгү ишеним оңдолмоюнча. Жүрөктөгү ишеним оңдолмоюнча амал оңолбойт. Жүрөк башкарат. Жүрөк буйрук берет. Жүрөк ошол жерде. Ошон үчүн жүрөктү тазалоо, мухаббат менен толтуруу, нур менен толтуруу, жаркылдатуу, кирди алып келбей, ширкти чыгарып, куфурлукту чыгарып, жек көрүүнү чыгарып, көрө албастыкты, текеберликти, мунафыктыкты чыгаруу, жүрөктү тазалоо. Мына ошон үчүн айтылган эле ихфаз калбак, жүрөгүңдү сакта. Ар кандай нерселерди жүрөгүңө киргизе бербе. Бирөөгө жаман күмөндү киргизбе жүрөккө. Жүрөгүңө бардык арам нерселерди жүрөгүңө киргизбе. Жүрөгүңдү сакта деди. Жүрөк кантип сакталат? Жүрөктүн сакталганы ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Кабардар, эсиңерде болсун. Алланын зикри менен жүрөк сакталат. Алланын зикри менен жүрөк бейпилденет, рахаттанат. Алланын зикри менен. Башка жолу жок анын. Ошон үчүн алхамдулилла, илимибиз дагы Алла субханаху ва тааланын эстеп, Алла эмне деп атат? Алла эмнеге чакырып атат? Алла таала бизди кандай болгонду каалап атат? Бизди кандай жашообузду каалап атат Алла субханаху. Кур'ан-ы Каримде ошону айтып койду. Кур'ан Алланын каалоосун чечмеленүүсү. Кур'ан Алла субханаху ва тааланын каалоосун эмне кылып берет экен? Чечмелеп берет. Кимде ким эгерде Аллахым мени жараткан зат менен эмнени каалайт дегенди түшүнгүсү келсе, Кур'ан ачсын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буну кенен тибян, ачык, айкын, чечмелеп түшүндүрүп берип койгон. Алла субханаху ва таала мындай деп атат, мындай деп атат деп. Демек Кур'ан жараткан Алла субханаху ва таала бул ааламды жоктон бар кылган Алла тааланын сөзү. Махлуктун сөзү эмес, улуу сөз. Ыйык сөз, касиеттүү сөз, нурлуу сөз, берекелүү сөз, мужиза, бүткүл адам заттын сөзүн ажиз кыла турган сөз. Адам баласын Алла субханаху ва таала бул Кур'ан адам баласын көтөрө турган сөз. Ушундай Кур'ан-ы Карим, ушундай китеп дозоктун отун арам кыла турган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимдин жүрөгүндө Кур'ан болсо, Алла ал жүрөктү азаптабайт. Бирок кеп тилде эмес, жүрөктө болсо. Кур'ан-ы Карим жараткан Алла субханаху ва таала адам баласына тартуулаган акыркы толук жолдомосу. Акыркы толук жолдомосу. Мындан кийин келбейт, кемчилдиги жок. Алла тааланын, Алла субханаху ва тааланын кыямат күнгө чейин адам баласына эмне керек болсо, бардыгын айтып койгон. Эмне керек сизге? Бардыгын айтып койгон. Ашыкчасы менен айтып койгон. Бул Кур'ан. Өткөндө Кур'ан-ы Каримдин Ихлас сүрөсүн улантып аттык эле туугандар. Касиеттүү Ихлас сүрөсү. Фазилетин айтканбыз, атын айтканбыз. Бул жерде эң алгачкы биринчи аятын Кул хуаллаху ахад деп ахад. Бир. Арабтарда сөздүк көп да, ахад деп дагы айтат, вахид деп дагы айтат, ахад дейт, вахад дейт, вахид дейт. Бардыгы бир жалгыз. Бирок көпчүлүк Алла тааланын сыпаттарынан экөө гана. Вахид жана ахад. Вахид жана ахад. Экөө тең жалгыз, бир дегенге. Бул жалгыз бир деген эмне? Шериги жок, экинчиси жок деген мааниде келет бул туугандар. Алла субханаху ва таала кул хуаллаху ахад деп бул жалгыз деген жаратууда да жалгыз, башкарууда да жалгыз, берүүдө дагы жалгыз, көзөмөлдөө да жалгыз. Алла субханаху кудуретинде дагы жалгыз, илиминде дагы жалгыз, сыпатында дагы жалгыз, казыналарында дагы жалгыз. Чеги жок. Ахад. Заты, сыфаты бардык ишинде Алла субханаху ва таала жалгыз. Эми мындай дейт да,
الموحد للإله والمعدد متفقون على وجود الإله الواحد. Muvahhid musulmanдар da айтады, Алланы bir деп таныгандар. Алланы bir деп таныгандар дагы Құдай 2, 3, 4, 5 миллион дегендер дагы бардыгы Алла ушу жараткан бар дегенде макул да булар, бардыгы. Бар дегенге бар бул, бар. Бирөө кепке келгенде, канчо дегенде мусулмандар бирөө дейт. Индустар 2 дейт. Христиандар 3 дейт. Улар кетип атат эми. Жалгыз эле жетиштүү бардыгына. Анын шерigi жок. 2 дегендерге биз айтабыз, эмне үчүн, кайсы себептен 2-ны чектедиңер? Эмне үчүн 2 эле? 3 дегендерге христиандарга айтып атабыз, эмне, каяктан, кайсы далилиңер бар 3 дегенге? 4 эмне үчүн эмес? 5 дегендер эмне үчүн 4 эмес? 3 дегендер эмне үчүн 2 эмес? Biz aytamiz ana aqliy dalil. Allah subhanahu wa taala Qur'oni Kariminde "Law kana fihima alihatun illallah lafasadata." Эгерде жер менен асманда Алладан башка кудайлар болгондо, бул жер менен асмандын системасы давно талкаланып кетмек. Даже 2 болгондо. Бир казанда 2 койдун башы кайнабайт. Bir memlekette 2 padişah olmaydı. Biri egerde 2 Kuday olganda, biröge men ömür verem dese men bunu öldürem deydi. Buga bala verem, yok buga kız verem deydi. Men az gün çıkaram dese, yok men az tün kılam deydi. Bul alam sisteması talkalan. Demek bul alamın sisteması talkalanmanda uşunda жүрүп atkany, ay özünçö, gün özünçö жүрүp atkanlığı, uşuga anlık, açık, aykın dalil, jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala жалгыз. 2 жаандан көп эмес. Албетте, сөзсүз биз айтабыз, жаратуучусу бар, куруучусу бар, көзөмөлдөчүсү бар, түндү алып келген бирөө бар, жарыкты алып келген бирөө бар, жамгыр жаап аткан бирөө бар, шамалды алып келип аткан бирөө бар, жазды алып келип бардыгын жашыл кылып койгон бирөө бар, кышты алып келип бардыгын аппак кылып койгон бирөө бар. Күздү алып келип бардыгын саргайтып койгон бирөө бар. Адамдын жүрөгүндө сөзсүз бирөө кыймылдатуучу бирөө керек да. Соктуруп аткан бирөө бар жүрөктү. Уйку берип аткан бирөө бар, бастырып аткан. Бул бирөө бар. Бул жараткан Алла субхана ва таала Кур'ан ошончо айтат: "Ва ма яд'у ма Аллахи илахан ахар ла бурхана лаху." Ким Алладан башка дагы бир Кудайга чакыра турган болсо, дуала турган болсо, сыйына турган болсо, анын эч кандайга далили жок өзү. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ага эч кандай далил жок. 2 дегендерге эмне үчүн 3 эмес десең, жок сурайды. 3 дегендер эмне үчүн 4 эмес десең, ошон үчүн биз айтабыз, бирөөнө эле токтогула. Ошо бирөөнө токтогондо илах деп айтат. Бар да бирөөнө токтогула. Демек бул токтошу мүмкүн эмес да. 10 айтса 11 эмне үчүн эмес? Миллионсе миллион 1 эмне үчүн эмес? Миллиард 1 үчүн эмне? Бул эмне үчүн деген суроо токтобойт эч качан. Ошон үчүн бул 1 жерден кара токтошу мүмкүн, каерде? 1ге келгенде токтошу мүмкүн. Жокко эч ким кайыл эмес. Бар деп атат. Болду, анда бар болсо 1ге токто. Акли далили бизден. Демек урматтуу акылдуу, акыйкаттын жүзүнөн 100 үйүрбөгүн дейт. Кафир болбогун. Ачык айкын болгондон кийин бар башкаруучу бар деп атасыңбы? Болду, ошону 1 дегенге токто. Күч бар деп атасың. Бул ааламды кыймылдатып аткан бир күч бар дейт да. Күч ошол Алланын 99 атынан бир аты бар, Ал-Кауи деген. Ошону эле айтып атабыз биз деле. Ошол күч бирөө бар ошол. Алла Тааланын аты бул. Ал-Кауи. Бардыгы бирөө бар деп аткандан бери. وَمَا يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Ким Алла Таала менен башка Кудайды кайрыла турган болсо, анын эч кандайга далили жок эле. Анын эсеби өз Роббусунун алдында албетте кафирлар эч качан ийгиликке жетпейт. لِأَنَّهُمْ عَرَفُوا الْحَقَّ وَلَمْ يَعْتَرِفُوا بِهِ.
акыйкатты билип туруп да мойнуна алгысы келбей атат да. Акыйкатты билип туруп да мойнуна алгысы келбей атат. Балки булар болсо эмне кылып атат? Жашырып коюп атат болсо. Бал сатаруху ва жахаду. Эми ошондой болгондуктан азап аларга акыйкат эле болуш керек. Юридуна аютфиу нураллахи би афвахихим. Куранда Алла Таала айтат, алар Алланын нурун өзүнүн оозунун менен үйлөп өчүргүсү бар да буларчы. Ва абаллаху илля аютимма нура. Алла субханаху ва таала сөзсүз өзүнүн нурун толуктайт. Валау карихал кафирун, кафирлар жек көрсө дагы, аларга жакпаса дагы. Валлади арсала расулаху бил худа ва динил хакк лиюзхираху ала дини кулли валау карихал мушрикун. Алла субханаху ушундай зат. Ал пайгамбарын жиберди, хидаят берип, акыйкат дин берип, эмне үчүн? Лиюзхираху ала дини кулли, бардык динге үстөмдө кылыш үчүн. Валау карихал мушрикун, ширк келтирген мушриктерге жакпаса дагы. Allahu ahad. Allah жалгыз бардыгын өзү кылат. Инна батша раббика ла шадид. Алла субханаху ва тааланын кармаганы өтө катуу. Иннаху хуа юбди ва юид. Башында деле ушул, кайра кайтаруучу деле ушул. Ва хуал гафурул вадуд. Кечирүүчү дагы. Кимди Алла субханаху ва таала ким Аллага жакындаса, таат ибадат менен жакшы көрүүчү дагы өзү. Дул аршил маджид фаалил лима юрид. Allah қалағанын қылады. Қалағанын қыла ала тұрған, инсан емес. Қалағанын қыла ала тұрған Аллах. Инсан қалағанын қылғанда Аллах акбар, өлбей қойыш керек еле. Инсан қалағанын қылғанда вообще қарбай қойыш керек еле. Инсан қалағанын қылғанда бүткіл аламды басып алып деп емне ғана. Қалағанын қылғанда ол совсем ал. Жоқ. Алла аны берген емес. Алла қалаған. Инна роббака фаалу лима юрид. Валау ша Аллаху мақтаталу. Валакин Аллах яфалу ма юрид. Яхкуму ма юрид. Алла қалаған бұйрық берет. Қалағанын қылат. Қалағанын жасайт. Аллах субханаху ва таала. Не үшін? Жалғыз зат қана ошында қыланышы мүмкін да? Бұны таухид дейді туған. Иманыңыз Алла Тааланын жалғыздығына бекем болсын. Құрандағы ошон үчүн Ихлас сүрөсүн айтып атат. Аллаху ахад деп. Ахад деп, ушуну Аллаху ахад. Алла жалгыз деп туруп. Үмүт кылганга, коркконго, жалдырап жалбыраганга, арыз муң кажетти айтканга, бир нерсени күткөнгө жалгыз Алла субханаху ва таала. Аллаху ахад. Аллаху ахад. Кул хуаллаху ахад. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala sıfatlarının al-ahad, al-vahid деген sıfattan başka işlete gelgen emez. Demek ahad degeni bu Allah Teala bir kuramı yok kuralgan. Je bunun sanı yok bir kança olgan. Allah Teala bunday nerselerden taza, deneden taza, dene müçölöründen taza. Kur'an-ı Kerim'de dene müçölörü aytılgan jeri bardık Allah'ın sıfatları. Mahlukka okşaş emez al. Leyse ka mislihi şey. Жараткан Алла субханаху ва тааланы сиз элестетпеңиз махлукка. Алла Тааланы бар бир шериги жок деген ушунча жетишти бизге. Ал эми Кур'ан-ы Каримде ядулла, истива, са, вадж деген котормолору маалум. Бирок андан мурат ал сырткы мааниси эч качан максатталган эмес. Бунун мааниси сыфат. Алла субханаху ва тааланын сыфаты деп iman keltiremiz. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ikiye bölünür. Muhkamat, muteşabihat. Huvellezî enzele aleykel kitab. Huvellezî enzele aleykel kitab. Minhu ayatu muhkamat. Hunne umul kitab ve uharu muteşabihat. Allah Teala ayet. Ey Muhammed sana düşürgün. Allah subhanahu ve teala huvellezî enzele aleykel kitab. Kur'an-ı Kerim'de. Minhu ayatu muhkamat. Açık ayıkın ayetler var. Manileri açık ayıkın. Hunna ummul kitap Kur'an-ı Kerim'de negizi oşol. Siz atkara turgan, sizge buyruk berilgen. Oşoga girişişiniz gerek. Oşonu atkarışınız gerek. Oşonun üstünden çıkışınız gerek. Sizin sınavınız şerde. Atkarıp atasız mı, je atkarıp atasız mı? Buyruklarda atkarıp atasız mı, je atkarıp atasız mı?
Ва ухару муташабихат, дана башка аяттар бар. Алардын маанилери жашыруун, силердин акылыңар жетпейт. Ал жерде дагы сыноо бар, мухкаматта да сыноо бар, муташабихатта да сыноо бар. Мухкаматта киришип аткарууда сыноо, муташабихатта киришпей, ага аралашпаганда сыноо. Эгерде ошол аралаша турган болсоң өлдүң, бул жака киришпей турган болсоң өлдүң да. Демек, лейса камислихи шей, Алла Таала жаралганга окшош эмес. Жаралганга окшош эмес. Жаралгандын сыпатынан таза зат. Таптакыр жаратуучу жаратканга окшош. Жаратуучу жаралганга окшош эмес, жаралган жаратуучуга окшош эмес. Эч кандай сыпатта да. Ла ахад кабла. Ал ахад анда мурда эч ким жок эле. Жалгыз Алла бар эле. Ал ахад аллази ла ахад каблаху. Алладан мурда бирөө дагы жок эле. Бал хуа кабла кулли шей. Бардыгынан Алла мурда эле. Ва хуал аувал. Алла Таала эзелтен, эң алгач. Ва хуал аувал, вал ахир, ад-захир, ал-батин сыпаттарын айтат Алла субханаху ва таала. Демек Алла Таала эң алгач, аувал. Акыркы, эң акыркы. Алла субханаху ва таала эч ким калбайт. Ошон үчүн биз бир сөз менен айтып коебуз. Эзелтен түбөлүктү. Алла Таала не? Эзелтен, андан мурда эч нерсе жок. Түбөлүктү, андан кийин эч нерсе болбойт. Имам Бухари рахматуллаху алейх риваят келтирген хадисте Имран ибн Хусейн радиаллаху анхумадан айтат: "Дахалту ана наби саллаллаху алейхи ва саллям", пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга бир жолу кирип бардым дейт. Мен ушу эшикке төбөмдү байлап койдум дейт. Ва акалту нақати бил баб фа атаху саллаллаху алейхи ва саллям нас мин бани Тамим. Ошо барсам Бани Тамим деген бир урудан бир топ элдер келди дейт пайгамбарыбыздын алдына. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Не деди? Иқбалул бушра я Бани Тамим. Эй Бани Тамим. Кушкабар кабыл алып койгула" деди. Алар не деди? "Башартана фаатина." Бизге кушкабар берип атасыз, бизге бир нерсе бербейсизби деди. Кийин ахли Йеменден бир топ адамдар келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аларга да айтты: "Иқбалул бушра я ахли Йемен. Из ям яқбалха Бану Тамим." Бану Тамим кабыл кылган жок кушкабарды. Силер кабыл алып койгула деди эле. Алар айтты: "Код кабилна." О Алланын элчиси, биз кабыл алдык деди. Сумма кола, андан кийин анан айтышты: "Насалука ан хадал амр." Сизден бир маселелерди сурайлы дедик эле. Алла субханаху ва тааладан бул ааламда эң алгач ким болгон депчи. Маселе ушул эле. Яни китабы таухидте келип атат: "Житна линнафқахуху фид-дин." Же болбосо биз сизге келдик, динибизде бир түшүнсөк. Экинчи, "Валинас алакан аввали хадал амр макан." Экинчиден биз сурай турган ишибиз эң алгач эмне бар эле? Ошондо пайгамбарыбыз айтты: "Кан Аллах ва лам якун шайъун гайруху." Качан Алла бар эле, Алладан башка эчтеке жок эле. Ушуну сураганга келиштири булар. Качан Алла бар эле? Мисалы бир убакта биздин аталарыбыз бар эле. Чоң аталарыбыз бар эле, алардын аталары бар эле. Анда биз жок элек да. Кечеле мына Николайдын убагында жок эле. Анда мурдараак барсак жок. Пайгамбарыбыздын убагында тим более биздин канча атабыз жок эле Кудай билет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям доорунда сахабалар андан мурунку доорго карасаң эшке, ушинтип кете бересиң да. Бара бересиң. Бул айтып атышулардын суроолору ушул болчу да. Алла пайгамбарыбыз не деди? "Кан Аллах ва лам якун шайъун гайруху." Качан Алла бар эле, Алла Тааладан башка эч нерсе жок эле. Ахад деген мына сөз. Кул хуаллаху ахад. Так. Бир риваятта келет: "Кан Аллах ва лам якун шайъун каблаху." Алла Таала качан бар эле, Алладан мурда эч ким жок эле. Алладан башка эчтеке жок эле. Алладан мурда эч ким жок эле. Бир риваятында келет: "Кан Аллах ва лам якун шайъун мааху." Алла менен бирге эчтеке жок эле. 3 риваят болуп калды. Мынакей. Кан Аллах ва лам якун шайъун гайруху. Алладан башка эчтеке жок эле. Кан Аллах ва лам якун шайъун каблаху. Алладан мурда эчтеке жок эле. Бул өзү мурда. Эң мурун. Байыр. Эзелтен тойс. Так. Ва лам якун шайъун мааху. Алла бар, дагы кошо бирөө жок. Ал жалгыз бар эле. Ушу Аллаху ахад. Аллаху ахад.
Ал жалгыз бар эле. Андан мурда эчтеке жок эле. Андан башка эчтеке жок эле. Ал менен бирге эчтеке жок эле. Ахад. Ахадтын мааниси ошо. فالله سبحانه وتعالى هو الأحد القديم الذي لا أول له. Allah ezelten ушундай кадим, ezelten анда мурда эчтеке жок эле. Абу Даудда келет. Абу Хурайра разияллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Ла язалу нас ясалунакум анил илм хатта якулу хадаллах халиқу кулли шей, фаман халақаллах." Адамдар сурай берет да, кыямат күнгө чейин ушул болот тугандар. Эмне деп сурай беришет? Бул эмне деп сурайт? Ушундай илимден. Бул Алла бардык нерсени жаратыптыр. Алланы ким жаратты депчи? Ушундай деп сурайт. Фа иза қалу далика фақулу. Пайгамбарыбыз айтат, эгер ушундай деп айтса, анда мындай деп жооп бергиле. Аллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад деп жооп берип, сумма ятфул ан ясарихи саласан. Сол жака 3 жол түкүрүп койгула. 3 жол түкүрүп, так. Вал ястаиз минаш шайтан, ауду биллахи минаш шайтанир раджим деңиз. Ушу суроону алып келген мээге, же бирөө аркылуу, же кандай болбосун, шайтандан бул. Şu Peygamberimiz bizge talim berip atat turganlar, akırı barıp ne kılat? Şu imandууларды жолдан адаштыра турган, барып ширкке тыга турган, куфурга сала турган, дозоктун жолуна алып бара турган, башка нерседен кала албай калды да, бардыгын Алла жаратты эле деп атасың. Алланы ким жаратты дейт. Ошондо айтасың, Аллаху ахад албар. Ал жаратуучу өзү. Аллаху самад. Ал эч кимге муктаж эмес. Лам ялид ва лам юлад. Ал төрөлгөн да эмес, төрөткөн да эмес. Баласы дагы жок, атасы дагы жок. Валам якулла куфан ахад. Ага теңдеш эч ким жок, окшош эч ким жок. Сол жагыңа 3 жол түкүрүп кой. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Абу Дауд шарифте Абу Хурайра радыйаллаху анхудан ривая. Бул хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге багыт берип атат үммөтүнө. Таалим берип атат. Эмне деп шайтан азгырык салганда жооп бериш керек. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лейса каблал ахад ахад. Ахад Алла Тааладан мурда бирөө дагы жок эле дейт. Ас-самад ал-мумид лил-авалим ганин ан кулли ахад. Демек тугандар, Алла субханаху ва таала баарыбызды ширктен сактасын. Ошон үчүн пайгамбарыбыз пана тилейт эле. Я Алла, билип дагы, билбей дагы ширк келтирүүмдөн пана тилеймин, өзүң сактанган. Кээ бир жерде я Алла билбей, бендечилик кылып тилимен чыгып кетпесин. Алсызмын, оюма жаман нерсе келип кетпесин. Я Алла, шайтанга мен туруштук бергенге күчүм жок. Өзүң эле сактабасаң, жараткан Алла субханаху ва таала башка эч ким сактай албайт деп, алсыздыгыңды Алла Таалага айта жүрүш керек. Алла Тааладан жалдырап жалбырап жүрүш керек. Аллаху самад. Самад дегенде мааниси эмне? Ас-самад. Сот мим дал. Ас-самад. Самад деп бенияз, муктажсыз да айтат. Кажетсиз да айтат. Көз карандысыз да айтат. Бардыгы ага муктаж, ал бирөөсүнө дагы муктаж эмес, ушу самад дегендин котормосу. Бардык адам баласы эле эмес, жаралгандын жандыктын бардыгы жаралуусунда дагы, жашоосунда дагы, бу дүйнөдө туруусунда дагы, жок болуусунда дагы Алла Таалага муктаж. Эч бир нерсе өзүнөн өзү жок болуп кетпейт, эч бир нерсе өзүнөн өзү бар болуп калбайт. Бардыгында, вujudунда, бакасында, халак бардык учурунда муктаж, ушунун аты самад дейт. Зарраттарда бардыгында. Караңыз, биз жүрөгүбүз согуп атат, жеп атабыз, бардык учурунда дем алып атабыз, бардык учурунда муктажбыз. Тамакты сиңдирүүдө дагы муктажбыз биз. Биздин колубуздан келбейт. Ашказанга түшкөн тамакты канчосын канга кетириш керек, канчосын баштын күчүнө кетириш керек, канчосын өпкөгө, боорго, бөйрөккө кетириш керек. Биздин колубуздан андай күч жок андайчы. Канча туз керек, канча темир керек, канча кальций керек,
канча алтын керек. Биздин колубузда мындай күч жок тугандар, биз муктажбыз. Сиңбей калса кандай? Аллаху акбар. Жегенде да чыгарганда дагы инсан Аллага муктаж. Келгенде да кеткенде дагы инсан Аллага муктаж. Көргөндө да түшүнгөндө укканда дагы ар бир лахза, ар бир секундада инсан Аллага муктаж болуп турат. Менин кыймылдаганы, менин иштеп турганы, жүрөктүн иштеп турганы, боордун иштеп турганы, өпкөнүн иштеп турганы, бөйрөктөрдүн иштеп турганы. Аллаху акбар. Булардын бардыгы байланган Алла Таалага. Бардыгы байланган Алла Таалага. Сөөктөрдүн, муундардын, бири-бирине болгон тарамыштардын байланып турган бардык заррат, ар бир кыпын, ар бир тамчы, ар бир бардык Алла субханала таала муктаж. Аллаху саматтын мааниси мына. Эч кимге муктаж эмес, бардык ошого муктаж. Эч кимге муктаж эмес, барага муктаж. Ас-самат. Аллама Куртуби рахматуллахи алейх тафсиринде жазган. Ас-самат деген ас-сайид аллади юсмаду илейх фил хаваич ва навазил. Сайид деп айткан экен. Сайид деген кожоюн деген сөз. Хозяин. Бул аламдын кожоюну бар. Бул аламдын ээси бар. Сиздин биздин дагы жандарыбыздын дагы денелерибиздин да кожоюну бар, ээси бар. Кажеттерибизде, кажеттеринде айтып атат. Бардык махлук кажеттеринде, проблемаларында кайрыла турган, бурула турган ошонун аты самат дейт манеки. Куртуби. Шейх Суди айткан ас-самат деп хуал мақсуд илейхи фир рагаиб вал мустаан бихи индал масаиб. Не деген адамга жагымдуу нерселерде максат кылынганда, кайгы түшкөндөчү жардам суралган ошо затты самат деп айтат дейт. Ооруп калдыңбы, автоматически жүрөк кайрылат. Кичине бирөөдөн жаман сөз, сыноолор келди, автоматически жүрөк кайрылат. Согуш болуп кетти, автомат жүрөккө кайрылат, өлүп калбай. Урса качып кетти, тамачы автоматически кайрылат. Масаипте кайрылган, жардам сураган ошону ас-самат дейт. Ас-самат дейт. Ва хуа ал-мақсуд фил хаджат вал мухиммат ма шараф сиядатихи. Демек Алла субханаху тааладан биздин кажеттерибизде дагы, маанилиштерибизде дагы Алла субханаху таала муктаждыгыбыз. Ас-сайид, Алла кожоюн, Алла Кандай экени? Бардыгын ээси Алла. Көздүн, каштын, мээнин, кулактын, тилдин, тиштин, мурундун, баштын, ылдый жака түшө бериңиз бар. Бардыгын ээси ким? Хозяин Алла. Макулбу? Кожоюну Алла. Аныкы. Биз ошончо айтабыз го, мындай дейбиз го. Инна лилла ва инна илейхи ражиун. Адам өлдү дүйнөдө. Дароо эстейбиз. Өзүбүзгө сабак алабыз. Өзүбүз менен Аллага менен болгон мамилени оңдойбуз. Өзүбүз менен тигиге болгон мамилени оңдойбуз, өлүк менен болгон. Инна лилла, сиз эле эмес, биз дагы Аллага таандык. Ва инна илейхи ражиун. Жана биз ага да кайтуучубуз. Сиз бүгүн кайттыңыз, мүмкүн мен эртен, же болбосо 1 жыл, 10 жыл, 100 жыл баары бир кайтуучубуз. Инна лилла, биз Аллага таандык. Эненин ичинде кимге таандык элеңиз? Атанын белинде кимге таандык элеңиз? Бу дүйнөгө келлекте ким келе? Келип алгандан кийин кимге? Азыр кожоюну жок эле аламда жашап атам деп атасызбы? Биз башкаруучусу жок, көзөмөлдөчүсү жок. Андай эмес, Кыргызстандын кожоюну бар, үйдүн кожоюну бар, аламдын кожоюну жокпу? Ла илаха иллаллах. Таухид, Алла Тааламдан иман сурайлы. Аллаху самат бизге үйрөтүп атат. Аллаху ахад бизге үйрөтүп атат. Аллаху самат үйрөтүп атат. Алла Таала кайра өзүнүн атын айтат. Кул хуаллаху ахад. Аллаху ахад деди. Анан жашат самат деп койгой, жок, Аллаху самат деди. Атын кайра кайталап атат. Жүрөккө сиңсин, отурсун бекем. Кимге муктаж экенибизди билейли. Кимге кайтып баруубузду билейли. Кимден келгенибизди билейли. Кимге көз каранды экенибизди билейли. Аллаху самат бул жакта бизге ушуну үйрөтүп атат тугандар. Ас-сайид ал-мақсуд фи жами ал-хаджат вал мухиммат. Ушундай кожоюн, ушундай бардык нерселер. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыздын бир дуасы эске келет. Аллахумма инна кулубана ва навасияна ва жаварихана биядик.
Lam tumallikna minha shay'a. Fa idza fa'alta dhalika bina fakun anta waliyana wahdina ila sawa'is sabil degandir. Allahumma inna qulubana ya Allah, şek gümensiz bizdin жүрөктөрүбүздүн баары. Wa nawasiyana peşenelerimiz. Wa jawarihana bardык мүчөлөрүбүз biyadik senin kolunda. Lam tumallikna minha shay'a, sen bulardan birösün dagы bizge ээ kılıp bergen emessin deydi. Ээси ким экени? Allah. Kojoyunu kim? Allah. Ol жүрөктү жараткан дагы, берген дагы, соктуруп аткан дагы Allah. Allah subhanahu wa ta'ala bunun kojoyunu, bunun ээси. Bizge тартуулоочу Allah Taala. Кандай кылыч кene? Mumid. Тартуулоочу, ыроолоочу, берүүчү, жардам берүүчү. Mumid. Мына тугандар, ушулар bir hadiste Peygamber sallallahu bir dua menен bizge эмнени гана түшүндүрүп атат. Lam tumallikna minha shay'a. Bizge birөөсүнө да ээ кылган эмесин. Ошондуктан сиз тырмагыңызды алып сатканга акыңыз жок. Мурдуңузду кесип сатканга акыңыз жок. Көзүңүздү сатканга акыңыз жок. Кулагыңызды сатканга акыңыз жок. Сиз сатканга кандай акыңыз бар сиздики эмес болсо? Сиздики эмес ал. Кандай акыңыз бар? Жүрөгүңүздү, башыңызды бирөөгө берип сатып жок. Сиз буга ээ эмессиз. Сиз буга утурумдук сизге берилген аманат катары, аманатка кыянат кылбай, иштетип кайтарып бере турган адамсыз. Кайра кайтарып беришиңиз керек да. Эмне кылып беришиңиз керек? Кайтарып беришиңиз керек. Алла кайра алат мунучу. Азыр временно берип турган, кайра алат. Да? Кур'ани Каримде Алла субханаху ва таала мындай деп айтат да. Allah Taala sizlerdi enеңердин içinden чыгарды дейт. Не дейт? Min butuni ummahatikum. Sizlerdi enеңердин içiңерден чыгарды, la ta'lamuna shay'a işteke bilбейт элем. Wa ja'alahum sam'a wa absara wa afida la'allakum tashkurun. Göz, kulak, жүрөк бардыгын берди ал. Шүгүр кылууңар үчүн дейт да. Мүмкүн силер шүгүр кыларсыңар. Алымдар мындай тафсирлейт ушу аятты. Шүгүр кыларсыңар дегени мындай. Кайсы мүчөнү берсе, мүчөнү берген Алла Таала кайсы максатта берсе, ошого иштетип кайтаруу ушу шүгүр экен да. Көздү берди, Алла өзү айтып атат. Вала бусор. Алла көздү берди. Эми көздү Алла каалаганда иштетип кайтарып берүү ушу көздүн шүгүрү экен. Кулакты берди Алла Таала. Кулакты Алла Таала каалагандай иштетип туруп кайтарып берүү кулактын шүгүрү экен. Жүрөктү Алла Таала берди. Жүрөктү Алла Таала кандай каалагандай, кандай буйругандай иштетип кайтарып берүү бул жүрөктүн шүгүрү экен. Жана бардык мүчөлөр да ушундай. Имам Джамил рахматулла алейх устазыбыз, имамыбыз айтат мындай дейт эле. Бир мисал менен түшүндүрүп берет эле. Кара дейт эле. Мисалы, siz менен bir bıçak сурадыңыз. Мен сизге bir bıçak бердим дейт. Bıçaktын максаты эт туурайт, пияз, картошка туурайт, нан туурайт. Ушу жакшы максатта иштетет деп мен бердим. Мен жүрөгүмдүн каалоосу туура иштетип кайра кайтарып берет. Бул барыпты ташка, цементке, бычактын бардыгын мокок кылып талкалап, бардыгын жаман кылып анан кайтарып мага берди. Сиз ушунда разы болосузбу эми? Сиз разы болосузбу? Ким разы болсун? Бирөөңүз дагы жалдырап келди, машинеңизди берип туруңуз, талкалап алып келип берип койду. Разы болосузбу? Үйүңүздү берип туруңуз деп, үйүңүздү кулап көчүрүп туруп, анан кийин ачкычын берип кетип атат. Разы болосузбу? Ким разы болсун буга? Жөн эле акылый адам разы болбойт. Эми ушинтип айтат эле. Алла Таала көздү жакшы иштеткиле деп берди эле. Тилди жакшы иштеткиле деп берди эле. Ушу тил менен күнөө кылып, булгап, тилди эми кайтарып берсең Алла разы болобу ушу тилден дейт. Көз менен ушунчалык арам нерселерди кылып туруп, эми Аллага кайтарып берсең разы болобу дейт. Кулакты ушунчалык күнөөгө батыртып туруп,
ушак менен толтуруп, жала менен толтуруп, арам нерселер менен толтуруп, музыкалар менен толтуруп, Аллах кайтарып берсең ушудан разы болобу дейт. Кана бир шүгүр эмес дейт. Лааллахум ташкурун, ушундай деп айтат эле. Карачы. Ошон үчүн Аллах субханаху ва тааля бизге буну бардыгын бергени туугандар. Эмне үчүн берген экен? Аманат катары, аманатка кыянат кылбай, жакшы иштеткиле. Каяктан бе кандай иштетебиз? Ким билет аны? Мухаммаду Расулулла келип, көздү кандай иштетиш керек, ошол айтып берди. Тилди кандай иштетиш керек, ошол айтып берди. Алкымды кандай иштетиш керек, ошол айтып берди. Колду кандай иштетиш керек, ошол айтып берди. Путту каякта иштетиш керек, ошол айтып берди. Ойго мени кандай иштетиш керек, ошол айтып берди. Жүрөктү кандай иштетиш керек, ошол айтып берди. Уяттуу жерди кандай иштетиш керек, каяка иштетпеш керек, ошол айтып берди. Дененин бардыгы жашоону калып атат. Мал, мүчө, жөндөмдүүлүк кайда иштетиш керек, баалуу болот, кайда иштетсең баасыз болот, кайда иштетсең Алла разы болуп эки дүйнөң бактылуу болот, кандай иштетсең Алла наразы болуп эки дүйнө бактысыз болот. Ушул жолду айтып бериш үчүн аманатты Мухаммад Расулулла дүйнөгө келди да. Мухаммад Расулулла келди бактар. Мына ахадты мааниси. وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ يَكُونَ غَنِيًّا عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ وَمُفْتَقِرٌ إِلَيْهِ كُلُّ مَا عَدَاهُ. Демек, мында Алла Таала бенденин бүрөсүнө дагы муктаж эмес. Муктаж эмес дегенде бир нерсени билип алайлы. Алла инсандардын ибадатына муктаж эмес. Мактоосуна муктаж эмес. Алла Субханаху ва Тааля биздин ибадатка муктаж эмес. Мактаганга дагы муктаж эмес. Биздин зикирибизге дагы муктаж эмес. Арулаганыбызга дагы муктаж эмес. Өзү ару зат. Мактабасак деле мактоого татыктуу зат. Ибадат кылбасак деле ибадатка лайыктуу зат. Сизге Алла Таала бизге муктаж эмес ал. Биз муктажбыз. Ошон үчүн Куранда айтып койду. Ин ахсантум ли анфусикум. Ва ин асаатум фалаха. Лаха ма касабат ва алейха ма иктасабат. Барды Кур'ан-ы Каримде окуңуз. Айтып койду. Пайда кылсаңыз, жакшы иш кылсаңыз өзүңүз үчүн, жаман иш кылсаңыз өзүңүз үчүн. Демек, ар бир жандын жакшы ишинин пайдасы өзү үчүн, жаман ишинин зыяны өзү үчүн. Демек, иншалла туугандар, биз Аллахты ибадат кылсак, анын пайдасы Аллага жетпей деген, Аллага тийбей деген, Алла Тааланын шанын көтөрүбөй деген, аршына бир нерсе болуп кетпей деген, анын пайдасын өзүбүз алат экенбиз. Ушунун аты эмне экени? Ас-Самад. Аллаху Самад. Аллама Куртуби рахматуллахи алейх Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят келтиргени, Аллаху Самадты хуал мустагни ан кулли ахад. Алла бирөөнө да көз каранды эмес. Бирөөнө да муктаж эмес. Вал мухтаж илейхи кулли ахад. Бардыгы ага муктаж. Ушундай деп айткан Абу Хурайра разияллаху анхудан. Демек, Алла Субханаху ва Тааля бардык махлук жаралынган Алланын кулдары. Бардыгы. Алла кожоюну ээси Алла Субханаху ва Тааля. Куранда мындай дейт: "Ин куллу ман фис самавати вал ард илля атир рахман абда." Эртеги жер асмандагы эмне гана болбосун, Алланын алдына кул болуп баш ийип келет. لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. İsa пайгамбар кейбирлер буякта даңаз ала берди, Кудай демаласы деп. Ал эч качан арданбайт Алланын кулу болгондон. Алланын кулу экенинен, Кудайдын Алла Тааланын кулу экенинен Иса пайгамбар ал намызданып арданбайт. Ал уялбайт андан. Ал эле эмес, Алла Таалага жакын периштелер Жабраил, Микаил, Исрафил, Малакул Маут, Хамалатул арш, аршты көтөргөн периште. Булар арданбайт ибадат кылгандан. Сиз эмне болтасы? Өзүңүзгө эле, өзүңүз түшүнбөй. Ибадат кылып бериңиз таксыр. Алла деп тарат алып, намаз окуп, Алланы зикир дуа кылып, ушундай улуу заттар, ушундай чоңдор, арданбай эле намаз окуп, жакшынакай эле. Абдулла ибн Шахир разияллаху анху айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ас-саййиду Алла равахул Ахмад ва Абу Дауд." Абу Даудта дагы, Имам Ахмад дагы,
имам Абу Даудта экөө тең риваят кылат, пайгамбарыбыз айткан: "Ас-Сайид Аллах". Божойун ким? Аллах. Ээси ким? Аллах. Албетте, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям деле айткан: "Ана сайиду вулди Адам ва ла фахра". Мен адам баласынын мырзасымын. Буга менсип айтып аткан жерим жок дейт. Бой көтөрүп айтып аткан жерим жок. Канча адам миллиард келген, келет, жашап атат, ушулардын бардыгынын мырзасы ким экени? Мухаммад Расул. Адам баласынын мырзасы. Ушул жерде сайид деп келип аткан, бул жерде маани Алла Таала сайидпи, пайгамбар сайидпи деп калбаган. Жок, бул мааниси бөлөк, бул мырза. Махлуктарга Алла субханаху ва таала пайгамбарыбызга ушундай шарапат берди, ушундай даража берди, бардык адамзаттан жогору кылып жаратып койду. Адам баласын сайиди кылып койду. Бардыгына. Пайгамбарыбыз Абу Саид Худри радhiyallahu anhu'dan айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Ана сайиду вулди Адам йаумал қияма ва ла фахра ва бияди ливаул хамд ва ла фахра ва ма мин набийин йаума изин Адам фаман сиваху илля тахта ливаи ва ана аввалу шафи ва аввалу мушаффа". Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Адам баласынын бүткүл триллиард, канчадагы миллиард болобу, ушунун бардыгынын башчысы, макулу мырзасы, асыл пайгамбарыбыз. Бул бир кыямат күнү. Вала фахра. Мен буну кыйынсынып айткан жерим жок дейт пайгамбарыбыз. Боюм көтөрүп, эми Алла Таала берди, ошону айтып койдум. Бул бир. Экинчиси, "Обияди ливаул хамд", менин колумда Аллага мактоонун желеги болот экен да. Желектин аты ливаул хамд деген болот экен. Вала фахра. Буну дагы мен мындай мактанып айткан жерим жок дейт. Бирде пайгамбар ким гана болбосун Адам алейхиссалам кошуп, мен ушу мактоо желегимдин түбүндө болушат дейт да бардыгы. Адам атаңар кошулуп, бардык пайгамбарлар кошулуп, бардык ушунун колунда болот. Эң биринчи шафаат кылуучу менмин деди. Ким деди? Эң биринчи шафаат кылуучу. Шафааты кабыл болгон дагы өзү, шафаат кылуучусу дагы өзү. Абу Хурайра радhiyallahu anhu'dan rivayet келет, пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem айтат: "Ана сайиду вулди Адам йаумал қияма ва хал тадруна бима залик". Мен кыямат күнү адам баласынын эң мырзасы болом. Эмне үчүн билесиңерби деди. Эмне үчүн билесиңерби деди. Яжмауллах аввалин вал ахирин фи саидин вахид. Алла Таала алгачкылар, кийинкилердин бардыгы бир майданда Алла субханаху ва таала бардыгын жаратат, кайратчы, топтойт. Ошол жерде анан адам баласынын бардыгы адам анеси түрө берип, эсеп китеп башталбай болуп түрө бергенде, бул шафаат боюнча хадисте бардык адам баласы, ой, атабыз Адам атага кайрылат. Ортого түшүп эптеп, Алланын алдында ортого түшпөсөңүз болбойт. Баарыбыздын атабызсыз, биринчи пайгамбарсыз. Алла Таала өз кудурет колу менен жараткан. Бизди бейишке киргизген биринчи. Жок, айтат, мен ортого түшө албайм. Вала тaqraба hadhihi shajara fatakuna min az-zalimin. Алла Таала буйрук берген эле. Жубайың экөөңөр ушу даракка жакындабагыла, залым болуп каласыңар деп. Мен ошого жакындап алгамын. Эми кантип мен азыр мен жүзүңө көрсөтө албаймын деп айтып калды. Ушунча адам баласынан деп. Сен Нухка баргыла дейт. Нух алейхиссалам да айтат. Мен дуа кылып бергем дейт. Я Алла, жер бетинде бир дашы кафырды калтырбай жок кылып бер бардыгын. Ибрахимге баргыла. Ибрахим пайгамбар айтат. Мен 3 жолу жаңылыш мындай сөз айтып койгонмун дейт. Муса пайгамбар, Мусапаны мен бирөөн бир чаап өлтүрүп алгам. Бар Иса пайгамбар. Иса пайгамбар айтат, мен кантип барам дейт. Мен кеткенден кийин мени кудай кылып адамдар сыйынышкан деп. Мына акмактардын бардыгы. Мени апамды кудай кылып алып сыйынышкан. Кантип барам? Бүгүн де айтып коеюн. Бирөө да ортого чыга албайт. Түшсө Мухаммад түшөт дейт саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай улуу шафаат ушундай берилген. Демек, Аллаху самад бардыгы муктаж Алла Таалага. Алла Таала гани, бай, муктажсыз, бирөөнө да муктаж эмес. Мына маани келет. Ясалуху ман фис самавати вал ард кулла яумин хува фи шан. Аллах. Жер асмандагы бардык нерсечи Алла Тааладан сурап турат да. Тили мененби, абалы мененби? Макулбу?
учуруу менен бардыгы Алла Тааладан сурап турат. Бардыгы. Күн дагы, асман дагы, ай дагы, жылдыздар дагы, жер дагы, тоолор дагы, океандар дагы, жиндер дагы, периштелер дагы, айвандар дагы, канаттуулар дагы, инсандар дагы, жада калса таштар дагы. Жамадат деп коесуз, твердое вещество деп коет. Ушулардан бери. Бардыгы Алла субханаху ва тааладан сурап турат. Кулла яумин хуа фи шан. Жараткан Алла субханаху ва таала күн сайын өзүнүн шанында. Бүгүн канчосуна өлүм берди, бүгүн канчосуна өмүр берди, бүгүн канчосуна ден соолук берди, бүгүн канчосуна курсанчылык, бирөөсүнө канчасына кайгы берди, бирөөнүн бүгүн канчасына иззат берди, бүгүн канчасын коргулук берди. Бул Алланын бардык шаны эмес, Алла Тааланын шанын чекеси. Мин шани. Мин жами шан эмес бул Алла Тааланын бардык кылган ошол эле иш ошол экен. Жок. Бир чеке кыпыны. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. Allah'ın şanı bilesiz mi kандай? Arifin billah mınday deydi da. Allah'ın tunuq жақындан таныған, әрбір демінде Allah'ını естеп тұрған аулиялар не дейді? Алар айтады. Бұл күн сайын шан деген манисінде бұлар айтады. İşara Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ayet var. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. Kıyamet gün var o taksırlar. Göz irmemde olur eкен да болчу. Жоқ андай емес. Жоқ. Көзірмем. Адамдың өлімі деле тияқ бияқта да көзірмемде болады ғой барларда. Так еткенде деле. Құдды ушундай аламдын өлімі, адамдын өлімі екеуі бірдей Алланын алдында. Адам бы, алам бы, айырмасы жоқ. Көзірмемчілік. Да қандай да айтып жатады Алла Таала мындай дейді. Көзірмемчілік кішкене ұзағырақ болып қалады окшойт. Ау хуа ақырып, андан да жақынырақ дейді. Не дейбіз ананы бире? Мына Алла субханаху ва тааланын кылган шаны кандай экен. Хуа асра мин ламхил басар. Көзірмемден да тезірек керек болса. Ау хуа ақырап деген маниси ушул. Шаны зати бардыгы суалы кулле яун хуа фи шан юхтису мин халқихи ма яша. Канча нерсени Алла жаратып атат бир күнүн ичинде. Канча бир сааттын ичинде, бир секундтун ичинде. Мимма ла я'ламу илля хуа. Алладан башка эч ким аны билбейт. Бирөөнү бар кылып атат, жок кылып атат, өлүм берип атат, жашоо берип атат, иззат, зиллат, көтөрөт, төмөн, ач. Эмне деген бул? Канчосуна көз берип атат, канчосуна укканга кулак берип атат. Канчасы начарлап калды бүгүн көзү, канчасы жүрөгү начарлап калды, өпкөсү, канчасы жакшы болуп атат. Бардыгында. Кул Алла Таала айтат: "Кул май ярзукукум минас самаи вал ард, амма ямлику сама вал абсар, ва май юхриджу хайя минал маййит, ва юхриджу маййита минал хайй, ва май юдаббирул амр, фасаякулун Аллах." Факул афала таттакун. Алла. Айтчы. Асман жерден силерге рызкыны ким берип атат? Алла Тааланын казынасы азайган жок го, жараткандан бери картошкасы түгөнгөн жок. Будайы түгөнгөн жок. Арпасы түгөнгөн жок. Пиязы түгөнгөн жок, дарыбызы түгөнгөн жок Алла Тааланын. Алла субханаху ва тааланын жүзүмдөрү түгөнгөн жок турганда. Бизден аз канчабыз жеп атабыз, буга чейин канча деген. Чөп чары түгөнгөн жагыла. Даны түгөнгөн эмес, түгөнбөйт да Алла Таала. Ва ин мин шейин илля индана хазаинуху ва ма нуназилуху илля биқадари ма'лум. Алланын алдында ар бир нерсенин бир эмес казыналары бар. Алла Таала биз белгилүү өлчөмдө гана түшүрүп турабыз. 8 миллиардка канча керек, ошончо түшүрөбүз. Канча суук керек, канча ысык керек, ошого жараша түшүрөбүз. Канча күндүн нуру керек, канча караңгылыктын, түндүн караңгылыгы керек, ошого жараша түшүрөбүз. Канчага жараша түшүрөбүз Алла Тааланын казынасы. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар кабира. Алхамдулиллахи касира ва субханаллахи букрата ва асила. Амма якмун сама. Сиздин ушу угуп аткан кулагыңыз буга ким Көзүңүзгө ким Ким өлүктөн тирүүнү чыгарган? Ким тирүүдөн өлүктү чыгарган? Ким ишти башкарган? Бардыгы айтышат: "Алла, Алла." Андай болса, эмне үчүн андан коркпойсуңар да күнөөлөрдү дагы эле таштабай жүрөсүңөр дейт. Афала таттакун дегенди мааниси ушунда. Эмне үчүн сен күнөөлөрдү таштабай атасыңар? Алла арам кылган нерсени таштап койбойсуңар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Инналлаха харрама алейкум
Uquqal ummahat. Алла Таала арам кылды силерге, энелерге тоң моюндук кылганды. Апаңарга тоң моюндук кылып алды. Арам кылган Алла Таала. Ва маннан ва хат дейт. Ал не дегени? Кайсы нерсе моюнга милдет болсо, фарыз болсо, ошону аткарбай койгон мана. Ошону Алла Таала арам кылды дейт. Ва хат дегени өзүнүн мойнунда кыла турган нерсени кылбай, бепикир болуп, будан кылдырта берет да, бул сурай берет. Мунун мойнунда эмес, ушундан талап кылган. Вадал банат. Вадал банат дегени кыздарды тирилей көмгөндү арам кылды. Жахилиятта, арабтарда мынандай. Кандай болгон эле булар? Алла. Өзүнүн кыздарын тирилей көмөт эле. Эң биринчи дүйнөдө тарыхта өзүнүн кызын тирилей көмгөн бир киши болгон, азыр аты эсимден чыгып атат. Кайсам Акыяс беке? Ниче? Эсимден чыгып атат. Ошол киши бир душман менен душмандаша кетип, ага душмандары кол салып туруп кызын ала качып кетип калат. Кызын ала качып кетип калат дагы, аны душманы болчу да. Анан кандай болбосун бир келишимге келишет булар. Келишимге келишип, эми кызды алып кетейин деп келгенде мындай деп айтышат. Кыздын ыктыярына коелу. Болсо ал душмандар эле. Ыктыярына коелу. Кааласа атасы менен кетсин, кааласа азыркы мына күйөөсү менен калсын. Бул атам менен кетпей, күйөөм менен калам деп тандап алат да. Ошондо бул ант ичет. Эми кызды боло турган болсом тирилей көмөм дейт да. Ана ошодон башталат ана. Ислам келди буну, ислам келди, көзүн ачты. Кыз баланын, аял заттын укугу бүгүн азыр гендерский равенство деп коет. Аял менен эркектин укугу тең болсун дегенчи, исламда тең эмес, исламда аялдардыкы жогору. Түшүндүбү? Алар бизге акыл үйрөтпөй эле койсун. Гендерский равенствону. Гендерский равенствону бизден сурап мен түшүндүрүп берейин анда. Келип алып, тигиндей болуп ошолорду жылаңач кылып, көчөгө кылып, кордук кылып көрсөтүп, анан кийин тряпка кылып тебелетип, бардыгын алсыз. Андай болбойт ал. Мына. Не дейт? Ва ида сулатил мауудату, жок. Иза шамсу кувират, ва ида нужуму кадарат, ва ида алджибалу суйрат, ва ида алишару уттилат, ва ида алвухушу хушират, ва ида албихару суджират, ва ида алнуфусу зувижат, ва ида алмауудату суилат, би айи замбин кутилат. Ва ида алмауудату деген тирилей өлтүрүлгөн кызды айтат, көмүлгөн кызды айтат. Суилат, суралат эртеге, би айи замбин кутилат. Эмне кайсы күнөөнүн себебинен өлтүрдү? Не деп жооп берет? Алла. Ислам келди bunun бардыгын талкалап, жырткычтык, шайтандык, айванчылыктын бардыгын адамзаттын жашоосунан кууп чыккан ислам. Ислам дини. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келип ушуну алып келди. Не болду анан кийин? Аллаху акбар, кайсы үйдө биринчи кыз төрөлсө, менин саламым болсун. Аллаху акбар. Кыздарга фазилет айтылды. Кызды болдоргонго фазилет айтты. 3 кызды тарбиялап, багып, жакшат коюп турмушка берди. 5 важип. Расулулла экөөнө дагы, бирөөнө дагы деди. Мурастан берди. Төрөлгөндөн турмушка чыкканга чейин атанын мойнуна милдеттендирип койду. Турмушка чыккандан өлгөнгө чейин күйөөсүнүн мойнуна милдеттирип койду. Эмне деген касиет берди, эмне деген укук берди, эмне деген даража берди. Энелердин тамагын алдында бейишиңер деп койду. Мейли, башка жакка өтүп кеттик. Мен эмнени айтып аттым мына? Эмне үчүн силер күнөөдөн сактанбайсың? Афалататта. Ушунун баарын Алла Таала башкарып, Алла берип аткандан кийин, Алла Таала арам кылган нерсени сактангыла да. Мен хадис айтып атпадым беле эстегенде. Бул жакшы мамиле, кулук мүнөз боюнча жами хадисте. Ушул жерден Алла субханаллаху ва пайгамбарыбыз айткан, карихаллаху салата. 3 нерсени Алла жек көрөт, жаман көрөт. Ал кайсы? Биринчиси туугандар, кыл, кал. Экинчиси касрату суал. Үчүнчүсү идаатул мал. 3 нерсени Алла жек көрөт деди ушул хадисте. Бухари шарифтин хадиси. Кыл, кал деген бирөө деген экен, мындай дептир. Имиштер менен сүйлөгөн, имиштер менен жашаган. Ушундай экен деп аныктап ушул сөздөрдү сүйлөгөндү Алла жаман көрөт экен. Касрату суал, көп сурагандарды. Зарылчылыксыз нерсени сурай бергендерди.
Ошо касраты суалга мына да кирет да, тилемчилик кылгандар дагы. Эми карап туруңуз. Албетте бир адам муктаж болсо, сураса болобу? Болот. Бирок эгерде ден соолугу жакшы болсо, сураса болобу? Муктаж, ден соолугу жакшы. Оорукчан, инвалид колунан келбейт, сураса мейли берет. Бирок бирөөнүн ден соолугу жакшы. Бирок акчасы жок, урсагачка сураса болобу? Бул боюнча уламалар ихтилаф. Кейбирлер айтат харам дейт. Кейбирлери макру дейт. Экөөгө бөлүнгөн. Макру дегендер дагы уруксат, бирок макру, ден соолугу жакшы, бирок сурап жүрөт да. Аны шарттары бар. Кайра ысрар кылып кайталап сурай бербесин дейт. Жана экинчи ошол адам кимден сурагатса ошонун алдында өзүн кор кылып көрсөтпөсүн дейт. Ошентиби? Ошондой учурлар отурган болсо, ана мейли. Жараткан Аллах субханаху ва таала барыбызга товфик берсин. Аллаху ахад, Аллаху самад.